Кыргызстан 9 айда Улуу Британияга $808 миллион алтын экспорттады. Кыргызстан үстүбүздөгү жылдын 9 айында дээрлик $808 миллион алтын экспорттады. Бул туурасында Улуттук статистика комитети билдирди. Аталган суммада 16 тонна 648 килограмм алтын сатылган. Баалуу металлдын дээрлик баары Улуу Британияга экспортталган. 4,5 килограммын гана Түркияга алып кетишкен. Өткөн жылдын январь-сентябрь айларында 13 тонна 4 килограмм алтын $562 миллион сатылган болчу. Эт кымбаттагандан бери мал оорулугу күч алды. Сокулук районуна караштуу Жаңы Жер айыл аймагында мал оорулугу көп катталууда. Бул тууралуу жамааттык медианын журналисттери жеринен билдирди. Базарда азык-түлүк баасы көтөрүлгөнүнө байланыштуу мал жантыктары кымбаттады. Анын кесепетинен тоют дагы кымбат болууда. Бул учурда мал оорулугу дагы күч алып, айыл тургундары ак эмгеги менен тапкан мал жантыктарын ооруга алдырып жаткандыгын билдиришкен. Жаңы Жер айылынын тургуну жакында эле 5 коюн жана короодогу байланып турган уюн оорудатканын билдирген. Чет өлкөгө билим алуу үчүн демирчү таап берген уюм ачылды. Чет өлкөгө барып билим алууга каражаты жок, мыкты окуган жаштарга демирчилерди таап берүү максатында Global Education Foundation аталган коммерциялык эмес уюму түзүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка уюмду түптөгөн Хабиб Арзыкулов билдирген. 2021 окуу жылынан баштап бир канча окуучуну демирчилерибиздин колдоосу менен Американын жана Европанын окуу жайларына жиберели деп жатабыз. Алдыдагы күндөрдө шарттарыбыз жана программаларыбыз жөнүндө кененирээк маалымат беребиз деп билдирген Арзыкулов. Уюмдун дагы бир негиздөөчүсү Алмаз Арапов чет өлкөлүк компанияларда иштейт жана Кыргызстанда билим берүү жаатында долбоорлорду ишке ашырып келет. Ал эми Хабиб Арзыкулов буга чейин Элим барсыңбы кайрымдуулук фондусун жетектеп, өспүрүмдөрдүн билим алуусу боюнча бир нече долбоорлорду ишке ашырган. Эл аралык онлайн сынакта окуучу кыз алдыңкы орунга чыкты. Кочкор районунун Чолпон айылында жайгашкан Корчубек Акназаров атындагы орто мектебинин окуучусу Бермет Жумабекова эл аралык сынакта алдыңкы орунду камсыз кылды. Сынак пандемияга байланыштуу онлайн форматта өткөрүлгөн. Түрк элдери уюштурган Күз жаңырыгы 2020 сынагына Бермет Жумабекова вокал жанры боюнча катышкан. Жыйынтыгында 17 балл топтоп, 11-15 жаш курактагы катышуучулар арасында экинчи орунду камсыз кылды. Жаш талант буга чейин дагы Түркияда өткөн сынактарга катышып келген. Урматтуу YouTube каналыбыздын катталуучулары, дүшүмбүгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыздар. 23 ноябрь күнү күндүз көпчүлүк аймактарда мезгил менен каар жаашы мүмкүн. Жолдор тоңуп тайгак болот, айрым аймактарга туман түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Бул тууралуу Кыргыз гидромет билдирди. Абанын температурасы чүйдө -3 +2 градуска чейин көтөрүлсө, Талас, Нарын аймактарында -5 градуска чейин суук болсо, Ош, Жалал Абад, Баткен жана Ысык көл облустарында 4 градуска чейин жылуу болот. Ош шаарында күн ачык болуп, 3 градуска жетсе, Борбор калаада абанын температурасы 2 градуска чейин жылуу болору болжолдонду. Жамааттык медиа Кыргызстандагы акыркы окуяларды бейтарап чагылдырууусун улантат. Биздин каналга катталып, билдирүү калтырыңыз.